Ассаламу алейкум жалпы кадырман кыргызстандыктар, Ылдам Кабар каналынын каттаашылары, жалпы көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум. Ош шаарында Фуркаттан сатыла турган 2 кабаттуу үй боюнча маалымат бермекчибиз. Мына бул трасса менен 300 метр жүрсөңүздөр тыга барасыздар туугандар. Фуркаттагы гаражды жакшы билсеңиздер керек. Гараждын тушундагы мына бул жердеги Достук көчөсүнөн оң тарапка бурулуп, 50 метр жүрүп кайра оң тарапка бурулсаңыздар, сатыла турган үй дал ушул жакта жайгашкан туугандар. Азыркы мен айткан көчөдөн оң тарапка бурулуп, 100 метр жүрсөңүздөр сатыла турган үйгө келип каласыздар туугандар. Мына бул 2 кабаттуу заңгыраган сары түстөгү үй азыркы учурда Фуркат жергесинде сатууга коюлуп жатат. Үйдүн ээси биздин агабыз азыркы тапта ушул үй боюнча сиздерге маалымат берет. Бир катардан үйдүн ичи менен сиздерге тааныштырып чыкмакпыз туугандар. Ага, айтсаңыз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыгыңыз жакшы беке? Үйдү сатууга койдуңуздар? Жакшы. Мына бул туштагы мына машинага ылайыкташтырып гараж болгон ба? Бул жеңил машиналарга узун турасы 7ге 4. Ичи, аянты? Ички аянты. Ички аянты. Ичин бир көрсөтүп коелу. Эшикти мына жерге баратыгы кичинекей кылып коесуздар дагы, мындан мындай өтө бийик эмес. Пасыраак унага ылайыкташтырып курулган гараж экен туугандар. Эми биз үйдүн ичине кирели, уруксат берсеңиз, а? Мына жерге дарбазасы да коюлган. Үйдүн айланасы мынтип цемент түшүлгөн. Так, туугандар, көрүп атасыздар. Ага, айтсаңыз, үйдүн полный огород канча сотук мына үйдүн ичи? 5 сотук. 5 сотук, а? Үйдүн ички квадрат метри канча? 250 квадрат. Үй 250 квадрат метр туугандар, көрүп атасыздар. Терезелери бар жогу мынтип пластик. Бул үй канчанчы жылы бүткөн ака бул? 2014. 2014 бүтүп киргенсиздер, а? Мен бир айланаларын көрсөтөйүн туугандар. Мына жагында летний кухня, анан летний временка дагы бар экен, экинчи кабатында временкасы жайгашкан экен. Бул ал жерде 2 бөлмөлүү, а? Временка. Мына туугандар. Сырткы наркы четтегиси дараткан экен, а? Мына жагага көрүп өткөн туугандар. Анда ушул жакты бир көрсөтүп чыгайлы, а? Бир айландырып тартып чыгайлы. Мына жерде көрүптүм, нелер бар экен? Өрүк бар экен, а? 2 өрүк, 3 килерс. Bir alma, 2 alma, 1 şabdalı. Шабдалы да бар экен. Теректерди кыйып койгон мына. Теректерин кыйгансы, а? Мына туугандар. Жүзүм дагы бар экен. Мына жерде мына бөлмөдөн баштайлы, бул летний кухня. Бир иштерин тартып көрсөтүп коюн сиздерге. Так, бул жагын аянты канча ака бул? Бул жак 3кө 3 болсо. 3кө 5 окшойт? 3кө 5. 3кө 5 экен, а? Мына туугандар. Бул жагы. Бул жагын склад дедиңиз. Склад экен туугандар. Так. Так, иштеткен буюмдарыңыздарды дал ушул жерге койсоңуздар да болгудай. Бул жагга жаткан туугандар. Мына. Так. Эми экинчи кабатка көтөрүлөлү, ага. Экинчи кабаттагы. Так. Үстү жабылган. Ал жакта 2 комнаталуу временка бар, а? Булар эмне жашайт эле үйдү караганча. Биз өзүбүз жакта жашабайбыз. Алтысы жетилген үй эле. Үй жөн эле пустой турат, бош эле. Фототурга келгенде бир жума жашап кетпейбиз. Жакшы. Үй негизи бүткөн бойдон жашал эле экен туугандар. Той топурларда келип калабыз дейт агабыз. Азыр мен сиздерге үйдүн ичине кирип, бар жогун көрсөтүп бермекчимин туугандар. Ала турган болсоңуздар, мына жерге тепкичтин темирлерин, кармоочу. Ушулардын койдуруп койсоңуздар да болот. Азыр аягына чейин көрүңүздөр, баасын аягында сурап агабыздан кеңири маалымат алабыз. Бисмилла деп кирели. Айтсаңыз, ага, жалпы канча бөлмө бул жакта? Экинчи кабат менен астыңкы кабатты кошуп. Астында 2 зал, кухня, 1 санузел. Үстүндө 5 бөлмө, а? Үстүндө 5 бөлмө. Үстүндө 5 бөлмө туугандар, спальный. Мына бул сол тараптан баштайлы, бул жак санузел экен. Көрүп атасыздар. Бул жагыңыз кеңир экен, а? Ваннасы дагы бар экен мына. Анан мына жерде күзгүлөрү бар жогу жайында экен. Мына жерде ажаткананын
Ажыткана дагы турат. Так. Бул жаңыз канчага? Аянты. 4'e 2,5. 4'кө 2,5 а? 4'кө 2,5 экен. Бул жак кайсынчысы? Конок бөлмө экен, а бул жак? Гостиный экен тугандар. Конок бөлмөсү. Бул жагы дагы кеңир экен. Бул жагыңыз канча болуп калды? Бул 6'ga 3,80. 6'ga 3,80. Люстраларда көрүп атасыздар. Бар жогу жайында. Абойлор эч кандай бузулган эмес. Кирип жашаганга эле ыңгайлаштырылыптыр тугандар. Тегим ушул эчтен чыгып эле түз эле мына жака өтсөк, бул жак кухнясы экен ака. Кухня. Мына бул эмеректер эмне болот? Калабы? Эмеректер баары калат. Керектүү идиш аяктар. Анан балдардын мебелдери, төшөктөр кетет, болду. Болду, калгандарын бар жогу калат, а? Мебел. Жакшы. Мына тугандар. Мына дивандар экен, үстүлөрүн жаап коюптур тугандар. Мына көчө жактагы терезеси. Анан мына жерде дагы мебелдери бар мына. Кеңир көрсөтөйлү. Холодильник да калат ака, сүйлөшөбүз. Жакшы. Улантабыз. Янында көрдүңүздөр. Мына жакта дагы бир конок бөлмөсү бар экен бул жакта дагы. Бул дагы кеңир экен. Бунун узуну канча, турасы канчага? 7'ge 4. 7'ge 4. 7'ge 4. Мына бул терезе жол тараптагы терезеси. Биринчи кабаттагы. Анан отоплениялар дагы бар мына. Көрүп атасыздар. Көмүр менен дедиңиз, а? Көмүр менен. Бул жерде газ дагы жок азыркы тапта. Тарттырып, кошуналар менен сүйлөшүп туруп алып келсеңиздер дагы болот. Мына ушундай тугандар. Эми азыр кладовка ушу. Ботинка менен солуп. Ботинкалер. Бирок свет жок деңиз, а? Бул жак кладовкасы экен тугандар. Эшиги бар экен. Оюнчуктар балдар. Ушул жака коюп койсо болот деңиз, а? Экинчи кабатка көтөрүлөлү эми, ага. Экинчи кабатта бир көрсөтөйлү. Так. Мына полдор неден болгон? Ламинатпы бул? Жок, жаңгак. Жаңгак мына, а? Мына осы жаңгак тепкичтер. Мыналарыңызчы? Ламинат, а? Жакшы. Мына тугандар, чыкканда эле 5 бөлмөнү кезиктиресиздер. Мына бул оң тараптагы, сол тараптагыдан баштайын. Анан оң тарапта дагы бөлмөсү бар экен тугандар. Мына жактан баштайлы. Так, бул жак спальня дедиңиз, а? Уктоо бөлмөсү. Мына тугандар. Так, кеңир экен бул жак. Бул жакта бир көрүңүздөр. Була көчө тараптагы терезе да булага? Көчөдөгү терезе. Күйүп кетпесин деп. Мына ушундай. Мына эмеректер дагы калат ага, төшөктөр эле кетет, жакшы. Кийинки бөлмө бул кандай бөлмө болуп калды ага? Бул өзү биз намазкананын төшөктү караган. Кийинкилер кандай калат? Өздөрү калаган же болсо балдардын бөлмөсү да кылса болот, а? Жакшы. Негизи төшөктөр эле жалаң нелер калат. Жакшы. Эми мына бөлмөгө кирейин тугандар. Так, бул жактагы спальня экен, а? Чакан кичинекей спальня экен тугандар. Бунун аянты канча ака бул? 4'ge 3. 4'ge 3. 4'ge 3 экен тугандар. Бул огород тараптагы терезе. Мына азыркы биз көрсөткөн. Кийинки бөлмөгө да кирейли. Бул жак детский дедиңизби? Детский. Детский. Бул жак узун экен, кеңир экен. Караңыздар. Бунун турасы канча ака? Бунун турасы 2,80'ge 6. 2,80'ge 6, а? Мына 2,80'ge 6. Балдарыңызга уктатчу жай кылсаңыздар болот бул жерге. 2-3 деле койсо болду, а? Кеңир экен. Жакшы. Эми акыркы бөлмөбүз тугандар. Бул жак ата-энелер бөлмөсү, а? Мына телевизорлор турат тугандар. 2016 кеткен бойдон окшойсуздар ака, бул, а? Шойдон калыптыр тугандар. Үйдү тургузбай сатып, акчасын оборот кылайын деп пландаштырып жатасыздарбы? Бишкектен башка үй алып. Жакшы. Мына люстралар да бар жок жайында. Мына көчө тараптагы айнеге, мына үйдүн алдындагы терезе экен тугандар.
Мына ушундай туугандар. Үйдүн ичкин баарын көрүп чыктыңыздар. Мен экрандарга номерларын жарыялап коем. Агабыз ар дайым байланышта болот. Азыр баасын бир катардан сурап, канча болот экен агабыз сиздерге маалымат берип коелу. Bir Semih жак топканда bir көрүп чыгайлычы, а? Подвалга чыгып чыгайлы. Топкасы бул тарапта, подвалда. Кышында канча тонна көмүр менен чыгат элеңиздер, ага? Bir жыл жашаганбыз. Ha. 2,5 тонна менен чыгат. 2,5. Жагыл эле болот. Ошодон бери жагыл электеңиз, а? Так. Мына ал жагы топка экен. Саны каясы молда да беле? Мына туугандар, мына ал жерден печканы жагасыздар. Үйдүн баарын ыстыгынан жашай бересиздер, туугандар. Мына. Топкасы ушундай. Ага, айтсаңыз, үйдүн баасы канча болуп атат бул? 150 миң доллар, а? Жакшылап сүйлөшөбүз. Кемиен болот дем, а? Жакшы эле болот. Жакшы эле болот, туугандар. Мына ушундай. Үйдүн баарын көрүп чыктыңыздар, туугандар. Үйдүн сырткы тамбашы, тинникеси, ак тинникеден жабылган. Терезелердин баары пластик. Мына ушундай жакшы болуп бүткөн, туугандар. Мен экрандарга номерларын жарыялайм, тез арада байланышып, дал ушул үйдү алганга жетишип калыңыздар демекчимин.